негизи эле дүйнөлүк статистикада туугандар менен баштаган бизнес ийгиликтүү болгон и болуп келатат азыркы күндө эле. Бирок бунун өзүнүн бир чеги бар да. Кайсы бир деңгээлге бизнес жеткенде туугандарды тааныбай калат. Туугандар жамандыгынан эмес, анын ичиндеги жөндөмдүүлүктөрү жетишпей калат да адамдын. Мына ошондон улам компания ал кишини тандап, ылгап жактырбай калган учурда туугандар менен коштошуш керек болот да. Кайсы учурга чейин туугандар менен иштешсе болот? Айтайлы миллионго чейин. Миллионго чейин. Ооба. Долларбы же сом менен? Доллар. Кандай келиспестер болду эле туугандарыңызга, бир окуялар барбы? Мен айтам да, бир кадрды тандаш үчүн ата-энага туура эмес тапшырма берип көрөм да. Кандай аткарат экен депчи. Мен аны тандагым келип атат. Ошол учурда тапшырманы берип мен кетип, кечинде келип туруп, "Эй, кандай болду? Баягы бүтүрдүңбү?" десем, сиз кеткенден кийин иниңиз келип көрдү дагы, "Эй, туура эмес" деп айтты эле, мен аны токтотуп койдум дейт. Анан келем да мен иниме айтам да, "Сен буну эмнеге токтотуп койдуң? Мен атайын буга туура эмес бердим эле, текшерип аттым эле" десем, өтүп кетип атып, туура эмес кылып аткан экен, токтотуп койдум да. Мен эмне жаман иш кылдымбы? Мен компанияга эмне зыян келтирип атамбы деп айтат да.